Арыбаңыздар кадырлуу теле көрүүчүлөр, ЛТР телеканалында күн маек берүүсү өз көрсөтүүсүн улантат. Аны мен Бакбердей Баязбеков алып барам. Монголиянын президенти Ухнагийин Хурэлсухтун Кыргызстанга мамлекеттик сапары 20 июлда башталды. 21 июлда болсо эки тараптын жетекчилери бир катар соода-экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштарды чыңдоого багытталган келишимдерге кол койду. Биз бүгүн дал ушул Кыргыз-Монгол алакасы жөнүндө сөз кылабыз. Ал үчүн студияга Тышкы иштер министрлигинин алдындагы Казы Дыйканбаев атындагы Дипломатиялык академиянын эл аралык мамилелерди талдоо борборунун директору Эдил Осмонбетов жана эл аралык ишкерлер кеңешинин башчысы Аскар Сыдыковду конокко чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Студияга кош келипсиздер. Эдил мырза, алгачкы сурооду сизге бергим келип турат. Мынакей Монголия географиялык жактан алып караганда Кыргызстандан алысыраак жайгашкан, калкы 3 миллион, анан баягы эки чоң державанын ортосунда, Орусия менен ошол Кытайдын батыш жагы Казакстанга да жакын өлкө. Биз ушул Монголия менен канчалык деңгээлде алакабызды жакындата алабыз, соода-экономикалык байланышты чыңдоого деги бизде мүмкүнчүлүктөр барбы? Мындай карап көрсөк, сиз туура айттыңар, бул география жөнүндө карап көргөндө Монголия бир жагынан ири мамлекет, бирок эмеси азыраак кишилери 3 миллион киши. Анан мындай ири мамлекеттердин ортосунда турат Кытай менен Орусия менен. Ошондо аларда мындай геосаясат жагынан, дипломатия жагынан аябай жакшы тажрыйба бар. Эмне үчүн? Алардын аймактарга мына деңизгерге жол жок, бирок анысына карабай, мына Монголиянын тарыхын карап көрсөк, 20-кылымдан баштап алар өзүнүн мындай жакшы бир мамиле соода жагынан, дипломатия жагынан, тарых жагынан Кытай менен дагы, Орусия менен дагы, башка мына батыш мамлекеттер менен, Жапония болобу же Түштүк Корея болобу, алар менен жакшы иштеп, мында соода жагынан, экономика жагынан, анан маданият жагынан жакшы иштешет да. Алардын мына дипломатия жагынан тажрыйбасы бар да. Анан географияны карап көрсөк, бул борбордук Азия чоң аябай мындай термин катырак көрсөкчү. Ошого да Монголия кирет да. Ошон үчүн тарыхтан көрүп көрсөк, биз дагы орто кылымдарда болгондо, биз Чыңгыз империясы, монголдор менен аябай мындай катыш менен болушчуктар, соода жагынан, аскер жагынан, башкалар менен. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр карап көрсөк кичине тарыхты, СССР тарагандан кийин 92-жылы 22 апрелде Монголия менен, анан Кыргыз Республика менен жаңы дипломатиялык мамиле түзүлгөн. Бир жылдан кийин биз жакшы бир чоң келишим алганбыз. Ал 20 жылдан ашык иштетип, аны эметкенбиз. Бирок 2019-жылы президенттин ошондо Монголия президенти Баттигула деген болчу, ал мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келип, биякта Монголиянын элчилиги ачылган. Анан Кыргызстандагы элчилиги азыр Улан-Батырда Монголия ачылган. Бул эмненин белгиси? Биринчиден бул дипломатия жагынан, тарых жагынан, анан соода жагынан, экономика жагынан аябай чоң бир стратегия багыт менен биз жолдо чыктык да. Азыр карап көрсөк, Бишкек шаары борбор болгондон кийин Улан-Батыр менен биз өзүнчө орус тарыхында побратимый эмелер да. Анан Чүй аймагы, Чүй облусу, алардын Ханти деген аймагы бар. Ошолор менен дагы экономика жагынан, соода жагынан мамилелер бар. Азыр дагы Нарын облусу менен бир Монголия аймагы менен мындай соода жагынан аябай жакшы иштеп болуп атат да. Анан карап көрсөк, бүгүнкү күндө мына 2020 баштап бүгүнкү 2025 жылга чейин сооданы карап көрсөк, мына Националдык статистика комитетинин цифраларын карап көрсөк, ошондо 200төн ашык процент өстү да. Бүгүнкү күндө 2025 Кыргызстан менен Монголиянын ортосунда соода жүрүштөрү менен карап көрсөк 2 миллион 180 миллион доллар да. Андан көбү Кыргызстан. Бул боюнча азыр соода боюнча токтолобуз. Сиз ушул Кыргыз-Монголдун элинин ортосундагы окшоштуктар, мисалы биздин маданиятыбыз окшош, алар дагы көчмөн эл, биз дагы көчмөн эл. Анан баягы алар дагы эки тараптан тең чоң державанын курчоосунда турат. Биз канчалык деңгээлде ушул алар менен бир саясат жүргүзө алабыз? Мен ойлойм, бул сиз туура айттыңар. Анан биз көчмөн цивилизация деп коебуз да. Анан Кыргызстанда бир жакшы мындай дүйнөдөн дүркүрөгөн бир чоң окуя болду. Спорт жагынан, мындай маданият жагынан, мындай көчмөн оюндарчы, чолпондо өткөнчү. Ошондо Монголиянын спортсмендери алар аябай катышып, бул дагы тарыхтан карап көрсөк, бизде аябай көп мындай көчмөн цивилизациясынын бизге аларга окшош дагы бизге окшош эмелер бар. Биринчиден бул аскер жагынан, спорт жагынан, маданият жагынан,
анан эт жагынан башкаларын карап көрсөк ошондон да ошон үчүн мен ойлойм бизде эч кандай тоскоолдук жок да, мындай тарыхтан маданият жана анан карап көрсөк бүгүнкү күндө Кыргызстанда 44 Монголиянын студенттери окуйт. Кээ бир университеттерде улуттук университетте окуйт, анан мынау Кыргыз-Түрк Манас университетинде окуйт. Андан карап көрсөк, алардын театр жагынан, маданият жагынан Кыргызстандын улуттук театрларда алар өзүнүн постановкасын кылып, кыргыздар дагы эметип, мындай аябай чоң эмелер бар да, бизде маданият жагынан жолдор ачык эметишкенге, кадам менен жогорку деңгээлге чыкканга. Анан карап көрсөк, дипломатия академия менен анан Монголиянын улуттук бир университетинин биздин да келишимибиз бар да. Мен ойлойм, келечек чоң, эмне үчүн бүгүнкү күндө геосаяттык кырдаал аябай оор. Биз көрүп атпайбызбы? Эч ким кейпилдик бере албайт. 1 айдан кийин менен болот, 3 айдан кийин болот. Мындай аябай оор геосаяттык кырдаалда Монголиянын өкмөтү, Кыргыздын өкмөтү эл аралык күн тартибинде бириккен бир позиция менен чыгышат. Коопсуздук боюнча, маданият жөнүндө же мындай кокустан бир коркунучтуу окуялар болуп атса, ошондо күн тартибибизде бар да, келишим бар да. Ошону ойлойм, бул дагы бизге жакшы. Эмне үчүн бүгүнкү күндө ири мамлекет же мындай кичинекей мамлекет айтып атсак, андай болбойт. Эмне үчүн? Геосаяттык кырдаал аябай оор болгондон кийин, атаандашуу болгондон кийин, ошондо ири мамлекеттер дагы достор керек, мындай көп неме иштегенге, ошон үчүн Монголия менен Кыргызстандын өзүнүн мындай тажрыйбасы, анан өзүнүн геосаясаттык дагы позициясы бар. Рахмат. Аскар мырза, мен сизге бул Кыргыз менен Монгол тараптын соода алакасы боюнча суроо бергим келип турат. 2022 жылдарга чейин алып карасак, эки өлкөнүн ортосунда соода жүгүртүүнүн көлөмү 2 миллион 3 миллион долларга жетип жетпеген сумманы көрсөтөт экен. Андан кийин биздин президентибиз Садыр Жапаровдун Монголияга болгон визитинен кийин соода жүгүртүүнүн көлөмү кадимкидей көтөрүлгөнү байкалды, бирок ал дале болсо башка өлкөлөр менен салыштыра келгенде бул 10 миллиондон ашык экен бүгүнкү күндө соода жүгүртүүнүн көлөмү. Ал башка өлкөлөр менен салыштырганда азыраак көрсөткүч. Анан ушул Монголия менен канткенде биз соода жүгүртүүнүн көлөмүн баягы дагы жакшырта алабыз. Рахмат, жакшы суроо болуп атат. Туура, биз канчалык көп мындай окшош жактарыбыз болсо дагы географиялык жагынан Монголия бизге баягы логистика, транспорт жагынан алыс эле да. Себеби Монголиядан түз Кыргызстанга бара турган жол деле жок эсе. Мисалы Кытайды бойлоп барат, же болбосо Россия, Казакстанды бойлоп барат. Анан башка соода өнөктөштөрдү алсак, Казакстан, Россия, Кытайды албетте бул баягы аз эле. Бирок аны илгерилетсе болот, көбөйтсө болот. Мынакей бүгүн эле 13 меморандумга кол коюлуптур. Соода тармагында, соода экономикалык тармагында, булардын ичинде тоо-кен тармагы, айыл чарба, ошондой эле энергетика, транспорт, логистика жана туризм тармагында. Мынакей ошолордун баарында иштесек болот. Себеби Монголия дагы азыр ЭЭП чөлкөм менен канттай иштешем деп атат. Мынакей келишимге кол коюлган, ЭЭП менен келишимге, бирок толук кандуу ал иштей элек. Ошонун иштешине дагы азыр өбөлгө түзүлөт деп атабыз. Андан сырткары мына Улан-Батор, Үрүмчү, Кыргызстан дагы жолу ачылып, ошол жол менен көбүрөөк товарлар келет деген дагы үмүтүбүз бар. Себеби товарлар жолу жок болсо товарлар дагы кетпейт. Монголияда жанакы жүндү кайра иштетүүчү абдан жакшы дүйнөгө таанымал брендтер бар. Ошолорду бизге алып келсек болот. Мисалы, бизде болсо дагы айыл чарба, тоо-кен жана башка тармактарда бөлүшө турган тажрыйбабыз бар. Экөөбүздүн баягы өнүгүү жолубуз, өнүгүү деңгээлибиз дээрлик окшош. Ошондуктан биз көп пикир алмашып, тажрыйба алмашып, жакшылыктарга биргеликте келсек болот да. Кечээ мына эки өлкөнүн соода өнөр жай палаталары уюштурган бизнес форум болуп өттү Бишкекте. Анда ошол Монголиянын бир нече компаниялары катышты. Монголиянын вице-премьер-министри Сайын Буянгин Амарсайхандын айтымында ал ушул бизден Кыргызстандан жер жемеш өсүмдүктөрдү импорттоого кызыктар экендигин билдирди.
биз ушул Монголияга кайсыл товарларды дагы экспортко чыгарсак болот, мисалы бүгүнкү күндө алардан суроо талапка негизги кайсы товарларга экен? Кудайга шүгүр, азыркы биздин соода жүгүртүүбүз Кыргызстандан барган экспорт көбүрөөк. Баягы биз Монголиядан алган импортко карагандачы. Демек биздин продукциябыз алдаганча азырынча атаандаштыкка туруштук бере алат. Монголияда баягы жашоо шарттары кыйын эле да. Мисалы чөл бар, килеген жанакы эң эркин талаалар бар, тоолор азыраак, жайыттар азыраак болгону менен ошол жердеги мөмө жемишти өстүрүү дагы кыйынчылык туудурат да. Ошондуктан биз Монголияга мөмө жемиштерибизди экспорт кылсак болот. Россияга жибергенде эле балыгыбызды, ошол эле форель жана башка балыкты, андан кийин жүндү кайра иштетүүгө жиберсек болот, чийки заттарды. Биздин кээ бир малдарды дагы жиберсек болот, эт жана башка айыл чарба өнүмдөрүн жиберсек болот. Андан сырткары бизде азыр өндүрүш жакшы өнүгүп келатпайбы? Ошол өндүрүштө чыгарылган ошол эле балким машинелер же болбосо буюмдар жана башкаларды экспортко алып барсак болот. Ал эми Монголия Кытайга жакын болгону менен көп баягы башкача өндүрүш бар, өндүрүштөр, ошолорду биз бул жерге алып келсек болот. Кыскасы ушундай. Андан кийин жанакы билим берүү тармагында айтып кетпедиңизби? Бул дагы чынын айтканда бул деле ишкердик. Себеби бул дагы акча алып келет экономикабызга. Мына бизде азыр ар бир үчүнчү студент чет өлкөдөн келген студент экен да. Бул абдан жакшы экспорт туудурат бизге. Анан биз Монголияга дагы деле биздин университеттерди, жогорку окуу жайларды сунуштап келгиле бизден окугула, жакшы дипломдорду алгыла деп сунуштасак болот. Андан кийин медицина, мынакей бизге азыр канчалаган кишилер, жарандар Казакстандан, Өзбекстандан келе атышат. Россия жана башка өлкөлөрдөн келишип, бул жерде медицина кызматтарын алышат. Балким монголиялыктар дагы келип, ылдыйкы баа, бирок жогорку сапаттагы медициналык кызматтарды алып, биздин экспортту көбөйтүшү мүмкүн. Сиз жогоруда белгилеп өтпөдүңүзбү, баягы буга чейин Кыргызстан тараптан экспортталган товардын көлөмү көбүрөөк депчи. Биз карасак ушул $9 миллион дээрлик айланасында товар Монголияга экспорттолгон экен. Ал эми $1,5 миллион товар Монголиядан импорттолгон экен да. Биз бунун ичинен алып карасак, кайсыл товарлар экенин билсек болобу? Кайсыл тармакта өндүрүлгөн товарлар көбүнчө ушул Монголияга экспорттолууда деп айтсак болот бүгүнкү күндө? Аны албетте тактап көрүш керек, себеби азыр баягы көп жумуштар болгондон кийин деталдарын карай элекпиз. Бирок көбүнчөсү менимче бул мөмө жемиштер, чийки заттар жана башка айыл чарба өнүмдөрү. Бул 9 миллион бир жылга эсептегенде бул абдан эле аз сумма, албетте. Себеби бизде мисалы Кытай менен 10 миллиардтап таган соода жүгүртүүбүз бар. Казакстан менен дагы миллиардтан эсептелинет, Россия менен дагы. Ошон үчүн бир жыл менен эсептелгенде бул баягы чакан эле жеткирүүлөр, товар жеткирүүлөр болуп эсептелинет. Балким биздин ишкерлерибиз жиберип көрөлү, кандай суроо талап боло алабы, биз атаандаштыкка туруштук бере алабызбы деп азыр карап көргөн убагы. Кийин монголиялыктар биздин товарларыбызды жактырса дагы көбүрөөк алышат. Андан сырткары албетте ошол өлкөнүн базар көлөмүнүн дагы эске алыш керек. 3 миллион калк деген бул чакан эле рынок деп коет. Бизде мына 7,5 миллион болуп атпайбы? 2 эседен дагы көп. Ошондуктан канчалык көбөйтсөк дагы ошого жараша, ошолдун көлөмүнө жараша биздин соода жүгүртүүбүз болот. Анан кошумча сөз болсом, экспорттук Кыргызстандан товарлары бул биринчиден бул кондитер изделие, шоколад, анан буудай, анан буудайдын эмелеричи. Ошон үчүн Монголияда көп алышат да аны. Анан мына ГС жагынан карап көрсөк, Монголия 20-жылдымда эгемендүү мамлекет болбоду.
Анан алар эки ири мамлекет ортосунда болгондо алар тышкы саясатын аябай кызыктуу өткөрөт да, өзгөчө бир тажрыйбасы бар да. Кылдат менен. Анан азыр айтып атпайбы, көп тараптуу саясат жүргүзүш керек да. Мындай геосаясат кырдаал болгондо. Анан Монголиянын тышкы стратегиясы бар. Анын аты мындай үчүнчү тарап деп коюшат да. Эки мамлекет менен иштейт, бирок үчүнчү тарапты дагы табышат да. Батыш мамлекеттер болобу же башка, бирок Орусия менен Кытай менен иштешет. Бирок сөзсүз үчүнчү тараптабы же Япония болобу, Америка Кошмо Штат болобу, Европа башкалар менен сөзсүз иштейт да. Мен ойлойм, ошо Кыргызстан дагы үчүнчү мындай көп тараптуу саясатты жүргүзүп атпайбыз бүгүнкү күндө. Биз дагы ошого үйрөнүш керекпиз. Башка мамлекеттер дагы Борбордук Азия болобу же мындай Кавказда болгондо биз дагы мындай алардан тажрыйба алыш керек да. Бирок бизден экспорт жакшыраак көп болгондо аларга бизге дагы жакшы да. Мисалы мен бир нерсени айткым келип атат. Монголияда баягы биз Бишкек ыш баскан шаар болуп атпайбы кышкысын, баягы көпчүлүк көмүр жагып, анан автоунаалардан чыккан түтүндөр дагы Смог болгондо. Ооба. Негизги көйгөйлөрдүн бири бул күн сууган мезгилде. Анан Монголия ушул жактан тажрыйбасынан алсак кандай? Бул мисалы булар ошол Улан Батор мурда көмүр жаккан эле кадимки кара түтүнгө боелгон шаар болчу экен, бирок булар ушул ыш менен күрөшүүдө алда канча ийгиликтүү жыйынтыктарга жетишип, азыр тажрыйба менен бөлүшүүгө даяр экен да. Биз ушул жактан алсак болобу? Канчалык деңгээлде мисалы Бишкектин ышы менен күрөшүү үчүн? Кимиңиздер жок? Сиз, Эдил мырза. Туура сөзсүз түрдө тажрыйба алсак болот. Негизи бардык элдерден биз бирдемени үйрөнсөк болот да. Улан Батор албетте баягы мен айтып кеткендей абдан бир татаал климатта жайгашкан, шамалдар жөн эле урат, согот ар кайсы жактардан. Биз баягы тоо менен курчалганбыз да. Монголияда андай тоолор жок эсе. Ошондуктан алардын тажрыйбасын алып, менимче алар Кытайга окшоп эле жанакы абаны өлчөп турган, абанын сапатын өлчөп турган индикаторлорду киргизип, канчалык көп индикаторлор болсо, ошончолук көп маалымат алат да. Андан кийин жанакы көбүрөөк түтүн чыгарган машинелердин жүгүртүүсүн азайтып, ошол чараларды колдонуп, андан кийин көмүрдө иштеп жаткан электр станцияларды азайтып, кайра жаратуучу энергетикага өтүп, ошол эле гидроэнергетика же болбосо керек болсо атом энергетикасы азырынча мындай карай элекпиз, бирок колдонушу мүмкүн. Андан кийин жанагы күн нуру энергетика, жашыл энергетиканы пайдаланып, ошол уулуу заттардын чыгуусун азайтып, аба шартын жакшыртса болот да. Бул дүйнө жүзүндө колдонулган ыкмалар. Алар Монголия тарабынан да колдонулса керек. Жалпысынан бирок алардын баягы калктын саны азыраак болгону менен түтүндөр дагы азыраак чыкса керек да. Демек, географиялык шарттын түзүлүшүнүн рельефинде да бир өзгөчөлүк бар деп айтасыз. Туура. Мисалы бизде Бишкекте көп учурда жанагы шамал толук кандуу жүрбөгөнү менен ошол чыгып жаткан түтүндү алып кете албай атат да, туруп калып атат. Тегерегибизде тоолор курчап турат. Ошол тоолордун ортосунда Бишкек шаары жайгашкандан кийин Бишкек шаары кичине ылдый турганы менен ал түтүн топтолуп калып, ушундай орусча айтканда парниковый эффект болуп калат экен да. Роза ветров деп коет. Мисалы биз ушул Монголияда канчалык билгенибизге ылайык демографиялык проблема бар буларда. Дүйнөдө баягы аймагы, территориясы боюнча чоң мамлекет болгону менен баягы биз айтып атпайлыбы, 3 миллионго жетип жетпеген калкы бар. Бирок булардын этникалык монголдордун көбү биз билген баягы ички Монголия деп аталган Кытайдын аймагында көбүрөөк таралган. Анан монголдор баягы демократияга умтулган бүгүнкү күндө өнүгүү жолундагы өлкө десек болобу? Туура айтып атасыздар. 90-жылдарға карап көрсөк, демократия жагынан парламенттик демократия боюнча өзгөнүн шайлоо системасын, президенттик шайлоо башка, анан мына масс медиа деп коет го, журналисттер, гезиттер чыгарганда алар эркин бар эметкенгечи, мындай жеке жана эркин да. Анан ошондо карап көрсөк, бул өзгөчөлүк Монголиянын дагы көп китеп жазылган батыш мамлекеттерде, алар айтышат бул өзгөчө Монголиянын демократиясы депчи. Анан Кыргызстанда менен эмне үчүн бизде мындай жакшы стратегиялык өнүктүрүш бар да, Монголиянын бир жагынан биз дагы демократия аралыбыз депчи.
бул өзгөчөлүгүбүз бар, уже 30 жылдан ашык болуп калды, Борбордук Азия, башка мамлекеттерде. Ошон үчүн биз мындай бияк жагынан дагы бизде эч кандай тоскоолдук жок. Эки демократия түшүнүп, жол менен иштесе болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул эки жагынан, Кыргызстан жагынан, Монголия жагынан жакшы мындай тажрыйба алмашуу процесстер болуп атат да. Биз эмнеден көрүп атабыз? Мына Монголиянын парламенттин куралдарын төрагалары келип атат, премьер-министрлер калып атат. 2019 жылы асырда мамлекеттик сапар. Бул мамлекеттик сапар эмне? Бул мамлекеттик сапар президент болуу өзүнүн мөөнөтү болгондо бир эле жолу болот да. Ошон үчүн бул негизги эң жогорку деңгээлде сапар. Ошон үчүн негизги жогорку деңгээлде сапар болуп атса, ошого аябай көп келишимдер, аябай катуу даярданат. Өкмөт, бизнес болобу же башкалар, дипломаттар да ошондон кийин катуу жыйынтык чыгарып атат. Азыр сапары бүттү, мына мамлекеттик сапар Монголия президенти Кыргызстанга. Мен ойлойм, бул дагы жыйынтыктар жакшы, бул өзгөчө, бул чоң мындай жыйынтык да. Мисалы, бул укуна кийин Хурэлсух президент Монголиянын Кыргызстанга болгон сапарынын дагы бир өзгөчөлүгү мындай болду. Монголияда жашаган этникалык кыргыздар бар экен, кыргыз тектүү жарандарга кыргыз мектебин куруу боюнча келишимге жетишилди да. Мисалы, ушул өңктөн алып караганда Монголия Кыргызстан менен кызматташууга толук даяр деп, кызыктар деп айтсак болобу? Айтса болот аны. Кыргыз мектеби ачылса, бул жакшы да. Эмне үчүн бул кыргыздар, этникалык кыргыздар жашаса, өзүнүн тилин, өзүнүн тарыхын, өзүнүн орусча айтканда идентификациясын жоготпой, улуттук идентификациясын. Бул жакшы. Эмне үчүн? Сен башка мамлекеттерде жаран болгондо, бирок өзүнүн маданиятың, тилиңди, башкасын унутпасаң, бул жакшы да. Эмне үчүн? Алар дагы өзүнүн этника жагынан, маданият жагынан бул өзүнчө бир элдик дипломаттар болуп калат да. Эки мамлекеттин ортосунда. Ушул кыргыздар туурасында темага токтолгум келип атат. Ал жакта Монголияда жашаган этникалык кыргыздар буга чейин көп деле айтылчу эмес, маселе көтөрүлчү эмес. Анан ушул президенттин иш сапарынан кийин бизге көбүрөөк баягы жаңылыктарга тарап атат да. Анан ушул алардын эми тилине, маданиятына өзгөчө көңүл бурулат да, эми эки өлкө мектеп куруп берүүгө келишимге жетишейин деп атат. Сиз жогоруда белгилегендей, мисалы студенттердин дагы санын көбөйтүп, эки өлкө бири-бири менен студенттерди жогорку окуу жайлар ортосунда келишимдерди түзсө, канчалык деңгээлде ушуну ишке ашырсак болот? Бул туура да. Бир жагынан Аскар туура айтты, бул любой четтен келген студенттерби же мугалимдер болсо, бул инвестиция. Алар жеке келишет да, ушуну акча менен төлөп, бул бизге билим берүү системасына дагы жакшы кадам менен жардам да. Биринчиден, экинчиден, анан карап көрсөк, дүйнөдө мындай болот ба? Ири мамлекеттер, Америка Кошмо Штаттары болобу же башка мамлекеттер, алар көп студенттер чалчу дүйнөдөнчү. Бир жагынан университеттер акча тапчу, экинчиден билим берип жакшы кетчү. Анан мындай болот да, студент башка мамлекеттерден, Монголиядан болобу же башка мамлекеттен Кыргызстанда келип 5 жыл же 4 жыл окуса, ал өзүнчө биякта жашап, Кыргыздын маданиятын, Кыргыздын тарыхын баарын түшүнүп, өзүнүн мамлекетине кеткенде өзүнчө бул мен айтып атпаймынбы, элдик дипломат болуп калат. Ал түшүнөт да, бул турмушу кандай болуп аткандачы. Анан бул өзүнчө англис тилинде бар soft power деген, жумшак күч деген да. Ошон үчүн алар жактан барып өзүнчө бизнес болобу же башка дипломат болобу же башка жагында эметкенде, алар уже башкача Кыргызстан боюнча да түшүнүп баарын эметет да. Ошондо көйгөй маселе болобу же мындай бат катыш менен эметкен, мамиле түшкөнгө алар уже даяр, тил билип калышат эметкенгечи. Ошон ойлойм, бул жакшы. Саны өссө, бул дагы жогорку билим берген университеттерге жакшы да, келечекте. Аскар мырза, мисалы, ушул Монголия менен Кыргызстандын ортосундагы транспорттук байланыштар жолго салынса, жөнгө салынса, биз баягы соода экономикалык товар жүгүртүүдөн тышкары туристтердин да агымы эки өлкөгө бири-бирине көбөйөт дегенге кандай карасак болот? Кандай карайсыз? Абдан оң карайм, жакшы карайм. Себеби бизде мисалы Өзбекстан менен мамилелер жаңы деңгээлге чыкканда, мына бизде келген туристтердин арасында Өзбекстан биринчи орунга чыкты да. Демек, биз көп деле караган эмеспиз да. Көбүнчө Европа, башка өлкөлөргө карабыз, ошол өлкөлөрдөн келишсин туристтер. Мына биздин кошуна өлкөлөрдөн тартсак болот экен. Ошол эле сымалдуу. Тажикстандан мисалы. Ошол эле Тажикстандан азыр мынакей чек аралар ачылып барды. Балким Тажикстан азыр биринчи орунга чыгат туристтердин эсебинен. Монголиядан дагы азыр мисалы түз рейс болсо, авиарейс мурун болчу эле. Түрк аба жолдору Истанбул, Бишкек, Улан-Батор деген рейсти ачышкан. Ал көп иштеп, кийин эмнегедир токтолуп калган, балким кайра жандандырышы мүмкүн. Мынакей азыр
улуттук авиакомпаниядагы азыр жакшы өнүгүп келатпайбы? Балким алар түз авиа каттамды дагы ачышы мүмкүн. Андан кийин Россия Казакстан аркылуу жанагы темир жол каттамы ачылышы мүмкүн Монголиядан. Же болбосо Монголия Кытайды бойлоп мынакей Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу салынып бүткөндө балким ошолор аркылуу туристтер келе баштайт. Демек, кыскача айтканда, ошол туризмди өнүктүргөндө каттамдар, логистикалык каттамдар канчалык көп болсо, ошончолук туризмге дагы жакшы. Азыр тилекке каршы бизде азыр түз каттамдар аз эле. Ошолорду көбөйтсөк, толук кандуу тартсак болот. Рахмат. Туристтерди. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге берилген убакыт дагы соңуна келип жетти. Биз бүгүнкү эфирде кыргыз-монгол алакасынын жаңы деңгээлин талкууладык. Берүүнү мен Бакберди Баязбеков алып барам. Эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.